Аршырова Айгүл, 11-А, туурабы? Ооба агай 5 жыл өтсө да унутпаптырсыз Бул деген мектеп, гимназия. Силер да түшүнгүлө. Мени да текшерет. Рекламаны уруксатсыз берип салыптырсың. Өзүм акча таап барат элем да. Агай мен сизге жардам берейин деген болчумун. Чын айтсам мектептен аябай тажат. Кочкор агай, балдарыбыз сиздей мугалимге зар. Senin ayarın молодец. Ağa rahmat aytish керек. Биздин мектепте Светиң арзын жапканга акча жетпейт. Айыл өкмөт урушу арканы урган атасыңар. Биз кайда келдик? Жүр. Азыр көрөсүң. Я айке. Биз кайда келдик? Жүр. Азыр көрөсүң. Авалды өзүң көрүп турасың. Жумуш жок. Бирок совхоздун мындай жерлери бар. Тиги жакта 2 гектар алма, бу жерде 2 гектар айдоо жери. Ошонун баарын мектебиңдин балансына өткөрүп берейин деп атам. Биз эмне кылабыз бул жерде? Эмне кылабыз? Иштеткиле. Алманы саткыла. Жакында Кудай буйрса түшүм аласыңар. Ошонун баарын мектебиңдин керегине жарат. Сиз мени дагы бир жолу куткарып атасыз. Чоң рахмат сизге. Мен сенин башыңа түйшүк үйүп атсам кайрамага рахмат айтасың да. Ишилгер агай. Айтканың келсин. Эмне мынча эрте келдиңиз? Комбайн келгиче арыктарды түздөп салалы. Я. Агай, саат 7:30 болду. Жүрүңүз кеттик гимназияга. Сен бара бер. Мен бул жерди бүтүрүп коюп анан барам. Болбойт агай. Мындай күнү экөөбүз чогуу барбасак болбойт да агай. Тыштаңызчы эми жумушту, кечигебиз. Мен тиги комбайнчылар менен сүйлөшүп келейин. Деги мынча шаштың? Агай. Көрөсүз го. Бүгүн гимназияга барсак, толо ата-эне, балдар. Бирок бир нерсени ойлоп атам да. Кээ бир ата-эненин балдар гимназияга өтпөй калып жаман көрүнөбүзбү дейм. Ошон үчүн агай, кошумча парта алышыбыз керек. Кандай дейсиз? Туура. Туурабы? Мейлиңиз анда, мен кеттим агай. Саламатсыз агай. Балдар келген жокпу? Болгону бирөө эле келди агай. Эмне мынча аз? Билбейм.
Сен суроолорго жооп бере аласыңбы? Канчанчы класс окуйсуң? 9га көчтүм. Бул 7 класстын программасы да. Агай, эмне кылалы? Капар агай. Кандай? Окуй албайт го. Балким азыр толкундан жооп бере албай калган окшойт, Агай, мага бир мүмкүнчүлүк бериңизчи. Мен аябай тырышып окуйм. Көрөсүз, А сен эмнеге гимназия окугуң келип атат? азыркы мектебим жакпайт. Эмнеге? Басынты беришет. Ошон үчүн окугум келбейт. Биз дагы бир жолу кабыл алабыз. Ошого жакшылап даярданып кел, макулбу? Макул. Мен сөзсүз даярданып келем. Ишилгер болсун агай. Ассаламу алейкум. Рахмат. Эмне болуп, тынччылыкпы? Я. Тынччылыкпы? Тынччылык эле. Жардам берген эле келдик. Рахмат. Кишини чочутасыңар да. Биз Убайдулла аке экөөбүз эле жетишебиз. Андан көрө силер мектепке барып, программаңарды, класстарды даярдай бергиле. Агай, эми окуучулар жок болсо эмнеге даярданбак элек? Андан көрөкчү биз бияка жардам берели? Мен бир нерсе ойлоп табам. Анын үстүнө мен чоң жардамчым да келе атат. Качан келдиңиз ата? Жана келдим балам. Биз өзүбүз иштей беребиз. Сиз үйгө барып эс алыңыз, мен түштөн кийин барып калам. Балам, sen бул акылыңды өзүңдүн балдарың айт. Ой, айланайындар. Келгиле бата берип коеюн. Бата дейт, бата. Кыргыз элим соо болсун. Кылымда иши оң болсун. Королуп балдар кыздары толкуну өлдөй ой болсун айланайындар. Ала тоодой козголбос, башыңарга бак болсун. Азап чекпей жашкары айлыбызда той болсун. Жеңишиңди көрө албас, жезиттин ою кор болсун. Эмгектенип аткан уул кыздарымды жараткан Кудай өзү колдосун. Амин. Алмалабыз алма, бейиштин алмасы. Шилейси моокун кондурат, чарчаганыңды эс алдырат. Келиспек алма албайсызбы? Жакшы экен. Алма, бейиштин алмасы. Жакшы алмалар бар экен. Бир сом элтей. Баке, келбейсизби? Менин алмамдан көрбөйсүзбү? Келсеңиз, Баке. Келсеңиз. Келиңиз, Баке. Алмамдан көрсөңүз, Баке. Караңыз, чоктой кызыл алма аласызбы? Канча килограмм берейин? Арзанап берейин. Кандайсыздар? Соода жакшыбы? Жаман. 3 килограмм эле саттык. Эртеден бери жарымысынан көбүн сатпай койгонго. Алма. Алмалыгыл алма. Ач карынды тойгузат. Кандай оору болбосун бардыгына дарзат. Ишенбесең жеп көргүн, турбаганды тургузат. Кел. Бак, келип туруңуз. Келиңиздер, бекер алма байке. Келсеңиз, остип көрүңүз чындакей. Таттуу тумеле даамы сонун, бекер алма байке. Келиңиздер, эжелер, келиңиздер. Мушунду сураган жетсе акпа, алмалыгыл алма. Келиңиздер, эжелер.
Байке кандай экен? Tatlı almaktan, şirin almaktan alınız. Канча килограмм салып берели? 3 kilo. 3 килограмм алсаңыздар, 4-үнчүсү бекер. Келиңиздер. Болбойт, бекер келиңиздер, бекер. Келиңиздер. Келбейсиз байке, меникиден албайсызбы? Бекер алма келиңиздер, бекер. Ата жактыбы сизге? Аласыздарбы? Мына даамыз оор, ширин, келгенде жеп көрчү, көрөм. Sizge kaç? Балыңыздар келиңиздер. Байке, келсеңиз мен алмамда. Эли жактыбы аласызбы? Ha sizge kaç? Бул жакка чогулушуңуз. 3 кило алсаңыз, Айгүл. 4-үнчүсү бекер. Айгүл, мұғалімдер чолчу. Азырбы? Уайду аке, сіз өзіңіз сатып келеріңіз. Біз мектепке барып өреміз. Жүр Айгүл. Алмалабыз алма, бейшин алмасы. Мен гимназияға балдарды кантип тартаарыбызды ойлоп таптым. Биздин Айгүлдүн базарда иштегенин көрүп, мен бир нерсени байкадым. Эл бекер нерсеге аябай кызыгат экен. Ошондуктан биз бассак, турсак, гимназия жакшы окугандарга бекер дейли. Кимде-ким экзаменди жакшы тапшырса, анын да окуусу бекер болот дейли. Мамлекеттик гимназиянын стили бекер да. Ооба. Бирок биз жакшы окугандарга бекер дейли. Түшүнбөй калдык, ошондо жаман окугандар акча төлөп калабы? Буйруса, биздин гимназияда жаман окугандар болбойт. Көрөсүңөр. Кел Айгүл. Уайдул аке келген жок бу? Жок. Эмне мынча кеч калды? Агай, жанагы айткан идеяңыз сонун экен. Биз аны гезитке берели, мен сүйлөшүп берем. Аябай күчтүү гимназия ачылды, жакшы окугандарга бекер десекчи, эл кызыгат. Ооба да, ошону айтып атпаймынбы? Биз деле эч алдаган жокпуз. Агай, макала кылып жазып берели анда, э? Кел, жаза ал. Dayın karız bolmay жүргүлө. Rahmat. Rahmat jigitler. Assalamu Aleyküm. alaikum. Буларга эмне болгон, Кудай жамап? Almanın barını satıp bittім. Светке да акча төлөп койдум. Кантип? Жанакы шуулдаган бала баарын оптом алды. Сенден коркtu окшойт. Содасы жүрбөй калабы деп. Эмне мынча кеч калдыңыз? Базардан бери жөө келдим. Жол күрөк акча коротпой. Андан көрөк эртерээк келбейт белеңиз мектепке. Кичинекей акчаны экономдобой. Мен сен үчүн эконом кылган жерим жокмун. Балдар үчүн, мектеп үчүн эконом кылдым. Агай, бир экөөңүздөр издешпей табашкансыздар, э? Бирөөңүздөр нестандартный, а бирөөсү болсо честный.
Ушуну оңдоп берип кой десе эле качантан бери. Макул, анан кечин да. Мен азыр жумушка шашып атам. Атамдар көптөн бери бара элекпиз. Барып учурашып койбойлубу? Өзүңдү барып келчи. Алар мага караганда сен жакшы көрөт го. Макул. Ийбаса, биздин айылда гимназия ачылыптыр. Таланттуу балдар бекер окуп кеткен. Балдарды берели. Гимназияны суутуп коюп турбу? Сенин же менин тукумубуздан жогорку билимдүү чыкпагандан кийин. Кайдан билесиң? Балким булар генийлер. Кичине орду менен сүйлөчү. Кайда гений? Bunu satабыз азыр. Апа, бүтөйүн деп калыптыр азыр бүтөт, чыгарып берем азыр. Тазалайсың анан. Мен тазалайм. Каяктагы? Мен тазалайм. Мен биринчи отургам. Ай, ушпай талашпай жөн тазала. Ийбаса, гимназияда окуңар келе? Ал эмне? Ал жакта элден каймак окуйт. Ооба? Мен өз убагында аябай окугум келген. Оренбургтагы институтка өтсөм, үйдөгүлөр жибербей койшкон. Мен алардын каталарын кайталагым келбейт. Силерди окутам. Агай, гимназияга жөн. Калганын өзүм бүтүрөм. Жо, мен аяна чейин эле калайын. Эмне? Өткөндөгүдөй киши келбей коет деп сарсама болуп жатасың. Киши келе анан. Аракет кылдык. Калганы Кудайдын колунда. Тур, жөнө. Агай, саламатсызбы? Саламатчылык. Эл келген жокпу? Агай, сиз биринчи кирип көрсөңүз? Урматтуу ата-энелер, азырынча жыйынтыгы чыга элек. Биз азыр ар бир бала менен маек өтөбүз. Анан ошого жараша балдарды кабыл алабыз. Түшүндүңүздөрбү? Текшердиңерби кандай экен? Анча эмес, ошончо окуучудан 8 окуучу гана 4-5 деген баа алышты. Калганы 2 билим деңгээли өтө начар.
Анда азыр маяк учурунда баланын көзүнө карайлы. Эгерде балада кызыгуу болсо, көзү окуйм деп жанып турса, анда экзаменге карабай эле ала берели. Доочтук болсо деле ала берели. Кечиресиз агай. Гимназия деп турганан кайра двоечник болсо деле ала берели дегениңиз кандай? Эми биздин балдар төрөлгөндө эле двоечник болуп төрөлмөк беле. Эгерде ушунча баланын билим деңгээли төмөн болсо, анда кеп балада эмес, мектепте. Качан баштайбыз, жанды сууруп алмай болушту. Баштайлы. Баса. Жана Айнура деген кыз экзаменди кандай жазыптыр? 2-ге. Бирок мен ошондой окуйм дегендерди көрө элекмин. Собеседование кылбай эле дарып алалы. Балдар келе өтүп кетейин. Ооба, жыйынтыгы. Келе кыздар өтүп кетейин, келе өтүп кетейин. Жыйынтыкпы? Ооба, жыйынтык. Келиңиз, жардам берейин. Балдардын аты жөнү тизмеде жок болсо эмне болот? Анда тилекке каршы өтпөй калышты. Келиңиздер өтүп кетейин, э? Жакшы болду. Агай, жалпысынан 220 окуучу кабыл алдык. Өтпөй алгандар болдубу? Жок, баарын эле алдык. Окугусу келбегендерди эле алган жокпуз. Жакшы. Агай, бирок башка мектептин мугалимдери эптеп эле окуучу чогултуп алышты деп сөз кылышпайбы? Ошондой сөз болбош үчүн эми биз майын чарып иштешибиз керек. Көрөсүң, 1 жылда балдарыбызды тааныбай калат. Буйруса балдарыбыз күчтүү чыгат. Мен көптөн бери ойлонуп жүргөм. Биз ушул максатта экөөбүз бир методичка жазабыз. Кандай методичка? Айгүл, тиги Малика акеби? Ооба, балдар өтпөй калып көңүлү жок. Не, балдардын окуусу жокпу? Окугусу бар эле экен, агай. Анда эмне алган жоксуңар? Агай, билим деңгээли өтө эле төмөн экен. Слишком. Менин оюмча булар 3-4 жылга окуудан артка калып кетишкен. Буларды эптеп эле кийинки класска көчүрүп коюшкан окшойт. Азыр. Бардыгын өтүп албай калып атышпайбы? Ассаламу алейкум, Малика аке. Саламатсызбы? Кандайсыз, жакшысызбы ден соолугуңуз? Ой, эмне мынча боздоп? Болдук эле. Болду, ыйлабагыла. Жакшылап даярданып, эмки жылда тапшырсаңар болот. Кой десем болушпайт. Атамды уят кылдык дешим. Мен дагы балдардын жүрөгүн ортуп, бияка алып келбей эле койсом болмок экен. Жүргүлө. Кой туруңуз, Малика аке. Силерге азыр бирден суроо берейин. Туура жооп берсеңер, гимназияга өтөсүңөр. Бекерби? Ооба, бекер. Атаңардын бирдей санда карала жана сарала жылкысы бар дейли. Караладан 6 болсо, сараладан канча болот? Анысы деле 6 өттү. Туура. Кана эми сен жооп берчи. Жалпысынан ошондо атаңда канча жылкы бар болгон болот? 11. Келесо. Каякта 11? Шаштырбач. Айтайын. 11 анан бир айгыр болот. Айгыр болбосо каяктан үйүр болмок эле. Ай Азамат. Экөөңөрдүн башыңар жакшы иштейт турбайбы? Силерди бир айга испытательный срок алам. Өзүңөрдү жакшылап көрсөтсөңөр, гимназияда каласыңар, макулбу? Макул. Рахмат агай. Рахмат. Иштекебиз. Эй, жакшы арал. Жүргүлө. Көрбөйбү? Эми жакшы окуш керек, э? Интеллектуалдуу иш алып баруу дисциплинасы. Мен бул методиканы бир нече жылдан бери ойлонуп келатам. Агай, бирок өтө татаалдай болуп атат да. Бир укканда эле түшүнүктүү мындай жөнөкөй айтылсабы дейм да. Мисалы? Мисалы, мен түшүнгөнүм боюнча бул окууга жардам берет. Кандай десем? Акыл эмгек тартиби десекчи.
Туп-туура. Бирок тартиби деген бир аз тал келбей атат. Акыл эмгек маданияты. Агай, сонун болду. Сонун жарашты. Табарай. 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 Коңур бүлөжө, жакшысызбы? Ой, жакшы күчүгүм. Кириңиз, жүрүңүз. Ой, кирдим ай, рахмат. Чай ичиңиз. Чай деле ичтим эле. Жүрүңүз, чай ичиңиз. Мейли, рахмат. Ай, мен чынын айтсам көп ойлондум. Бойботом ишигиң астында жарым сааттай турбадымбы? Кирсемби, кирбесемби? Айтсамбы, айтпасамбы деп. Тынччылыкпы, эмне болуп кетти? Ай, тегирменден келатып эле капырды көрүп калбадымбы? Ой, тим эле шаракта отурат жана жаш кыз менен сүйлөшүп. Каякта отурат? Кабинетинде. Ой, тим эле беймарал отурушат ай шаракта. Адам чочутасыз да. Ал деген Айгүл. А сен тааныйсың баны? Ал тиги Гапырдын жардамчысы. Мектептин программасын жазып жардам берип атат. Ой, тобо. Күйөөңө да ушунчалык ишенесиң бе? Ишенбей анан ушунча балалуу болдук. Көп жылдан бери чогубуз. Дегеже эркектин адамгерчиликтүү, жакшысы толтура. Ой, мен айтып коеюн дедим да. Кантке менен эл оозунда элек жок дегендей. Ушак айткандар да жок эмес. Иши көп, абайла. Коңур бүлөжө, жакшысызбы? Ой, саламатсыңбы? Түн ортосуна чейин иштегенсиң го. Окуу башталып жумуш көп. Кел чай ич. Мына бул колдонмо балдарыбызды окууда гана эмес, жашоодо да ийгиликтүү кылат. Простите за нескромность дегендей. Акыл эмгек маданияты. Кыскача АЭМ. Бул Кыскача эмне дейт? АЭМ. Бул балдарыбызды туура, интеллектуалдуу иштөөнү үйрөтөт. Бул предметти биз түштөн кийин кошумча сабак катары өтөбүз. Ай, ансыздыры биздин мектептин балдары башка мектептерге караганда кеч тарап атышат. Ооба агай, чынында эле биз тескеринче узартпай сабактарды кыскартпайлыбы? Чын эле кээ бир ата-энелери, окуучулар дагы сүйлөнүп башташты. Агай, эл катары эле балдарды 12:30 менен үйлөрүнө таратпайсызбы? Марзия агай, биз балдарды түштөн кийин эле кое берип салсак, биздин убактыбыз министерствонун программасынан ашпай калып атпайбы? Керектүү кошумча сабактар, кружоктор эмне болот? Бул сабактар жок, балдарыбыз билимден аксап калат. Эгер кечке кармасак, элдер балдарын жибербей коебу дейм. Жөнөтүшөт, жашынакай эле жөнөтүшөт. Кыскасы, бүгүн кошумча сабак өтөм, ушул боюнча. Балдар, бүгүндөн баштап силерге эң керектүү акыл эмгек маданияты деген кошумча сабак өтө баштайбыз. Мен дароо эле суроодон баштайын. Кана, ким айта алат? Жашоодо ким кандай нерселерди үйрөндү? Кана, ким айтат? Агай, мектептенби же жалпысынан ба? Жалпысынан. Мисалы, бир нерсени кылганды билчү эмессиңер. Бирок өзүңөр аракет кылып үйрөнүп алдыңар. Агай, велосипед тепкенди деген болобу? Ооба, болот. Улук мырза велосипед тепкенди билчү эмес. Бирок өзү аракет кылып, кулуп атып, үйрөнүп алды. Туурабы? Туура. Кана, дагы ким айтат? Нан жапканды? Туура. Чөп чапканды. Уй саганды? Азаматсыңар, туура айттыңар балдар. Бир нерсени жакшы билиш үчүн эмне кылыш керек экен? Үйрөнүш керек. Үйрөнүш керек. Кандайдыр бир нерсени үйрөнүш бул дагы чеберчилик. Башкача айтканда, үйрөнгөндү дагы үйрөнө билиш керек. Велосипедти тепкенди үйрөнгөндөй эле жакшы окуганды да үйрөнүш керек. Муну кандай түшүнөсүңөр? Агай,
Ошондо бул сабак кантип отличник болуш керекти үйрөтөбү? Жок, кантип отличник болушту эмес. Кантип отличниктей окуш керекти үйрөтөт. Кана дагы кимде кандай суроо бар? Балдар, суроо бергенден эч качан тартынбагыла. Эч качан. Азамат, бер сурооңду. Агай, тартынбай эле айта берсем болобу? Ооба. Качан үйгө кетебиз? Өзүңүз айттыңыз го, тартынбагыла деп. Ошого сурап атам, эртеден бери курсагым ачып кетти. Макул. Эмкиде улантабыз. Азыр болсо үйүңөргө бара бергиле. Апа, бүгүн үйүнө барып телевизор көрүп келеличи? Силер чакырдыбы? Жок. Анан кантип бармак элеңер? Сонун мультик башталат элет, Король Лев деген. Чакырбаган жерге бара берген болбойт. Кызым уят болот. Ата! Ата, биз Бекундун үйүнө барып мультфильм көрөлүбү? Сабаңарды окуңарбы? Ооба. Макул, бара бергиле. Ата, сиз сурап көрүңүзчү, биз мультик көрөлүбү деп. Неге? Биз кичине уялып атабыз. Бер келгиле. Силер менен жакшылап угуп алгыла. Бирөөдөн бир нерсе сурагандан эч качан уялбагыла, макулбу? А башка бирөө силерден жардам сураса, колуңардан келишинче жардам берип койгула. Бара бергиле. Балдарды көргөн жоксуңбу? Көрдүм. Баштыкына телевизор көргөн кетишти. Мен алар жибербей койсо. Бирөөнүн үйүнө барган сагалап уят да. Дайым ушинтесиң да. Сен алар жибербей койгонун мен кайдан билдим? Аны эмне суят? Сен намыстамасаң, мен намыстанам. Сага бүгүн эмне болгон? Эч нерсе. Деди, шкаф тоңдоп кой десе. Эшигин ошол бойдон жатат. Анан тиги байыштан сууну бүрперип койчу деп сурасам, сен эмне күйөөң жокпу дейт. Андан эмне сурайсың? Ана балдарды телевизор көрүп кел деп үйүнө жиберип койгонуң кандай? Ата, эң кызык жерине келген эле да. Ооба, биз ал мультфильмди бир жума күткөнбүз. Силерге азыр кино айтып берем. Терминатордон кино айтып берейинби? Жок, биз мультфильм көргөз келди. Ооба, мультфильм көрөбүз. Силерден суранам. Байыш байкеңердин үйүнө телевизор көрбөй эле болачы. Неге? Андан көрүп жүргүле азыр өзүбүздүн оюнубузду ойнойбуз. Силер мугалим, мен окуучу. Жок, мен мугалим болбой. Жүргүлө чай ичкиле. Эмне? Тарындыңарбы? Апасы? Апасы. Оу. Балдарыбызга телевизор алып берелиби? Азырбы? Жок, азыр кайдан? Ертеңби? Ай, антип үмүттөндүрбөчү. Кандай үмүттөндүрбөй? Чынын айтып атам. Биз айлыктан аз-аздан акча чогултуп, анан силерге жаңы телевизор алып беребиз. Чын элеби? Ооба. Үйүңөр соң го я. Жүргүлө чай ичебиз. Комбайнга очередке туруп келдим. Тиги жайыкты бүтсө биздикин келип чабып беребиз дешти. Жакшы. Рахмат агай. Гектарына канча чыгат деп ойлойсуз я? Эми 20-25тен чыгып. 20-25. Оозуңуз камай. Андай болсо буйруса, мугалимдердин айлыгына жакшы эле кошумча болуп калат. Кудай буйруйсун. Кандай гана керемет Убайдулла агай, я. Түшүмүбүз жакшы. Буйруса гимназиябыз иштей баштады. Кудайым берекесин берсин.
Сізге чоң рахмат ағай. Не ол тыншыл эле? Агай, балдардын жарымысы гимназиядан кетип калышты. Кандай?